Бұл шығарма 1996-97 жылдары жазылған. Ақын болғандан кейін көзіңменен көріп, құлағыңмен ұғып тұрғандан кейін анырдабасаң ақын бола албайсың. Бара-бара баяғы қишайған көч оңолот дегендей үмітіміз чоң, азыркы бийликтен деле Кыргызстан оңолуп кетет деген ойдобуз. Ансы деле дагы кемчиликтер бар. Ошол мезгилде чоң акындар, туган баябабыз, эстебес аталар тирүү мезгил ошо чоң акындар менен кеңешип ушу чыгарманы чыгарып алып ырдасам болобу деп сахнада ырдап. Бирок ушул чыгарманын айынан телерадиого Сагынбек байкем экөөбүзгө чоң бөгөт коюлган. Эми өлкөгө болгон өкүнүч деп, негизи заманга болгон өкүнүч деп жазылган эле. Кийин ошо акындар өздөрү өлкөгө болгон өкүнүч эле деп койбойсуң деген. Өкүнөм өлкөм эмне болуп жатат деп. Өкүнөм өлкөм эмне болуп жатат, адамзат ар өлкөдө толуп жатат. Кээ бирөөнө бакыт кушу конуп жатса, кээ бирөө ачкалыктан солуп жатат. Кетменча бала чака багабыз деп чор болуп колу буту жооруп жатат. Тапканын тандабастан жей беришип, тагдыр айден соолугун ооруп жатат. Айла жок айгышкан акча таппай, аста-аста кара жер да соруп жатат. Колунда бар жердин баарын сатып алып, коростой кой коюшуп ооруп жатат. Өкүрүп ырдагандай эмне кылам, өкүнөм өлкөм эмне ой болуп жатат. Иретсиз дүкөндөрүн куруп алган, өз билген наамдарына буруп алган. Ачык айтсам ажааткана жанында да намыстанбай нан сатышып туруп алган. Туш-тушта таштандылар кыжып жатса, тиктеп туруп тамак ашын ичип жаткан. Дем алганга үй жайы жок кээ бир жаштар подвалда башка жерде жашап жатат. Айрым жаштар үйүнөн безип жатат, ата-эненин жүрөгүн эзип жатат. Кээ бирлерин атайлап айдап чыгып, а бирок кыйналганын сезип жаткан. Башына кийинишке шапкасы жок, бапыйтып бейшембе деген гезит чапкан. Арада мындайлар да толуп жатат, өкүнөм өлкөм эмне ой болуп жатат. Айрымдар балаң үчүн какшап жатат, көздөрүн көл кылышып жаштап жатат. Бузулган кебири кыздар тазаларын бурмалап жаман жолго баштап жатат. Туш келдиң эркектерден тууп алышып, түзеле таштандыга таштап качат. Айрымдары тууп салып батып жатат, айрымдарың өз баласын сатып жатат. Эртеси бир жакшына кийинишип, тыртайышып трассага чыгып алган. Кокустандагы тууп койбойун деп сактанган салфеткасын салып алган. Тормуз деп токтой калсаң жүгүрүшүп, базарда сатармандай сүйүнүшүп, тартынбай баасын айтып таңыркашып, 200-300 сом деп сүзүлүшүп, ички иштер бөлүмүнөн кармап алса, ийилип илберинки жүгүнүшүп, жумуш жок ачкалыктан өлөмбү деп тимеле тизелешип бүгүлүшүп. Халкымда мындай жаштар көбөйүшүп, каалагандын акчасын соруп жатат. Жыныстык жактаналар жыртайышып, 24 оору менен ооруп жатат. Ошентсе даң ойношуң оттон ысык, 10 эркек жалгыз кызды тооруп алган. Кезепет кеселдерге кабылышып, айрымдарың акчасы жок өлүп жатат. Наркотик заттарынан сайынышып, арак ичип, ата-энесин сөгүп жатат. Таптакыр таза жүрбөй там-таңдашып, таштандыдан тамекисин чегип жатат. Кеч калган кээ бирөөсүн айрымдары артынан башка көзгө чабып жатат. Ички иштер бөлүмүнө кайрылганы изинен издеп барып табып жатат. Сен түз жүрбөй дегенсиң деп түк
өкүрүшүп түрмөгө түртүп барып жабып жатат. Айыпкердин акчасы көп болсоң эгер ала коюп айлык азда бала чака багып жатат. Кызматкери жогору жакка акча узатса бул абдан жакшы иштейт деп наамдарын тагып жатат. Ушинди бирин бири соруп жатат. Өкүнөм өлкөм эмне ой болуп жатат. Чет элдин калкы бизге келип жатат, жагынып жардамдарын берип жатат. Каалаган ишкананы сатып алып, калкымдын казынасын терип жатат. Мен өкүнүп өксүгөндөн эмне кылам? Өз элин өкмөтүбүз жерип жатат. Өспүрүмдөр мектептен качып жатат. Кир жууган машинеден эзе салып, курутмайын кыйкырышып сатып жатат. Агадан эптеп иштей албагандар карызга белчесинен батып жатат. Адамзат ушундай болот тура айрымдары бирин атып жатат. Кабат тамдарын салып алган, каалагандар алты катын алып алган. Соода сатык иштери менен кээ бирлери келе албай башка өлкөдө калып жатат. Утурумдук рахатка балкыганы уя албай бирин алып жатат. Карызын төлөй албай калгандары барымтага балдарын чалып жатат. Мен баарысын айткан менен эмне пайда? Байкачың өлкөм эмне ой болуп жатат. Üstündeki giyimine karap durup adamlar birin ılgap kalgan, özgünü öydölötüp götörüşüp ölüp dalıp ölgönçe sıylap jatat. Özünün kolunda jok tuğanların örüşün paskan urup bulgap jatat. Har kimdin жазып koygan çıkarmasın aykırıp aftor bolup ırdap jatat. Anandağı ataktan kanı oldum dep angranda bayrımdары jırgap jatat. Kıdırıp Kırgızstan'da 40 mertebe kıykırıp dünya mülk жыйнап жатат. Bir жактан салыкчылар туйлап жатат. Жаныңа малыңа да жериңе да салык деп калың элди кыйнап жатат. Закон пош мамлекет тартипсиз да карапайым калайык калкыйлап жатат. Пособия пенсияңды көбөйттүк деп парпырашып парламентте жыргап жатат. Айтылбагандагы канча нерсе калды, кемчилдик жогору жакта толуп жатат. Bu aysam götürülüş de boylobu geçirgin ülküm emne bolup jatat. Men ökünüm ülküm emne oy bolup jatat.